Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Аллах Таала тутуп жаткан розоңуздарды кабыл кылсын жана мына ушул Рамазан айында жасап жаткан жакшы иштериңиздерди Аллах Таала кабыл кылсын. Бүгүнкү орозо тууралуу сабагыбызда биз важип болгон орозонун казасы кандай түрдө тутулат? Мына ушул тууралуу айтабыз. Важип болгон орозо, парз болгон орозо бул Рамазан айынын орозосу. Жумхур алымдарга көрө орозонун казасы жылдын бардык убагында кармап берүү дурус болуп саналат. Бир гана айт күндөрү жана ташрик күндөрү гана орозо тутулбайт. Кебирлер айт күндөрү орозо тутат, сооп болот экен деп. Буга хадис жок. Кайра айт күнү орозо тутуу бул харам. Ошондуктан Курбан айт күндөрү, ташрик күндөрү жана орозо айтта орозо тутулбайт. Ал жеп иче турган, майрамдай турган күн. Ошондуктан кимдир бирөө Рамазан айында орозону 3-4 күн каза кыла турган болсо, оору себеп же сапары себеп, ал кийинки Рамазанга чейин, кийинки Шабан айына чейин, Шабан айынан кийин Рамазан айда, Шабан айына чейин кечиктирүүсү дурус. Албетте, биринин артынан бирин улай тутуу бул жакшы. Каза орозону мустахаб болуп саналат. Жакшысы, эң жакшысы айттан кийин Рамазан айынын казасын кармап берүү эң абзел болуп саналат. Кимдир бирөө казасы болгон болсо, айт бүтүшү менен кармап берүүсү эң абзел болуп саналат. Эми кийинки Рамазанга чейин, кийинки Шабан айы келгенге чейин кечиктирсе боло берет өзү негизинен. Баарысы дурус. Bunun barısına dalil Allah Taala'nın tömönki ayatı. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sizlerden kimdir biri oğurup kalsa, saparda bolup kalsa, oşol kündörün esebini başka kündörde karma bersin deydi. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ degeni, başka kündör degeni bul jalpısından keldi. Oşonduktan keyinki Ramazan'a çeyin karma berse boldu. Buna Ayşe radıyallahu anhadan kelgen hadiste aytılınat. Ayşe radıyallahu anha aytat, "Kana yakunu alayya sawm min Ramadan, fema astati'u an aqdiyahu illa fi Şaban." Ramazan ayından kaza orozon bolçu deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe radıyallahu anha. Ramazandan oşol maga oşol orozo bolçu deydi. Mındaş aytkanda Ramazanda kaza kılgan orozon bolçu deydi. Hem Peygamberimiz менен жашап турган, аялы болгон. Анан аны тута албайт элем, бир гана казасын ошо Шабан айында өтөйт элем дейт. Шабан айына чейин Айша радıyallahu anha кечиктирген экен да. О кийинки Рамазанга чейин, кийинки Рамазандан бир ай алдын Шабан айы болот. Ошого чейин кечиктирип барат элем дейт. Бул хадиске көрө Рамазан айынын казасы акыркы Шабан айына чейин экен. Ошол кийинки Рамазандан өткөрүп жибербеш керек. Kaza Ramazan ayında, misal üçün kaza ошо Ramazan ayının kaza orozosunu hazır misal üçün gün kıska, gün uzun, tün kıska turau. Şunday vaqtda tutup kala turgan bolsa, misal üçün 5-6 gün kazası bola turgan bolsa, o dekabrda tuta turgan bolsa, ne bolot? Gün kıska, tün uzun bolot. Bola berebe dese bola beret. Kışta tutup berse dele bola beret. Жазда тутуп берсе де боло берет. Мисалы үчүн кебирлерге казаны мисалы үчүн июнь-июлда тутуп берүү өтө кыйын, мисалы ысык күндөр. Эми кичине жеңилдетип кармап берем декабрда, январда десе, күн кыска болот. Бир эле көз ачып жумгуча чейин не саат 4-3 болуп калат. Оозун ачат 4 теле, 5 теле. Боло берет. Эмне үчүн буга далил кайсы десе, Аллах Таала каза орозоңорду ошол кайсы күндөрдө кармап берсеңер кармап бергиле деди да. Бир күн кармап берсеңер болду деген. Эми кебир алымдарга көрө, кимде ким каза орозону кийинки Рамазандан өткөрүп жиберген болсо, не кылат десе, эми ал казасында кармап берет, тамактандырат дейт эми. Кедейлерге тамак берет, мискиндерге тамак берет дейт. Бирок туура пикирге көрө, өткөрүп жиберсе дагы каза орозосун гана кармайт, тамак бербейт. Тамак бербейт. Бул ошо каза орозосу тууралуу ошол оорукчан адамдардын
жана сапарда болгон адамдардын каза орозосу, аялдар нифас көрүп кала турган болсо, этеккири келип кала турган болсо, алардын каза орозосу мына ушундай түрдө тутулат, өтөп берилет. Эми өлүп кеткен адамдын орозосу кандай болот? Өлүп кеткен киши, мисалы үчүн ага важип орозо бар. Важип орозосу боло турган болсо, мунун эки сүрөтү бар. Биринчиси, өлүп кетти, казасын кармай албай. Бирөө өлүп калды, Рамазанда сапарда болуп калды. Же бир оору себептен ошол ооруп калды Рамазан айында. 15 күн орозо кармады, же 20 күн орозо кармады, бир 10 күн ооруп калды. Анан ооруп жүрүп Рамазан бүткөндөн кийин өтүп кетти. 10 күн каза бар да бар. 10 күндөн кийин не? Өтүп кетти. Аламдан өтүп кетти, өлүп кетти. Өлүп калды. Эми бул не кылат десе, бул казасын кармап бергиче болбой өтүп кетти да, ажалы келип калды. Мындай абалда ал кишиге каза важип эмес. Каза важип эмес. Бул эч бир нерсеге жооп бербейт. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Ла нукаллифуллаху нафсан илля усаха. Биз пенденин мүмкүнчүлүгүнөн артык бир нерсени жүктөгөн эмеспиз дейт Аллах Таала. Бул аят бар. Бул биринчи сүрөтү. Экинчи сүрөтү каза орозосу болгон. Рамазандан 5-6 күн казасы болгон. Тутууга мүмкүнчүлүгү бар эле, шансы бар эле, күндөр бар эле. Ана кармайм, мына кармайм деп жүрүп, мүмкүнчүлүгүн ошол пайдаланбай, анан өтүп кетти. Эмне кылат эми десе, алымдардын бул тууралуу 3 сөзү бар. Абу Ханифа рахимахулла, жана имам Малик, жана имам Шафи, бул киши, эми бул кишинин эми балдары бар да, жакындары бар. Бул ошол каза орозосун кармабай тамактандырып коет кедейлерди дейт. Бул тамактандырып коет. Тамак берип коет дейт. Ошол Рамазан айынын ар бир күнү үчүн казасын өтөөдө бул эмне? Бир кеде ошол тамактандырып койсо жетиштүү дейт. Айша радиаллаху анхадан келген, Ибн Аббас радиаллаху анхуманын масхабы ушундай. Эми экинчи пикирдегилер айтат, Исхак, Имам Ахмад жана башкалар, назир орозодо гана казасы бар дейт, башкасында казасы жок дейт. Мүмкүнчүлүгү бар, тута албай өлүп кетсе дагы казасы жок, важип орозонун дейт. Өлүп кеткен адам үчүн дейт. Бирок назир орозону казасы бар дейт. Назир орозону эмне? Өзүнө важип болбогон бир ибадатты өзүнө важип кылып алат. Мисалы үчүн, ооруумдан айыксам 5 күн орозо кармап берем дейт. Айыкты ооруусунан 5 күн орозо кармап берүүсү важип болот. Мана Айша радиаллаху анхадан келген хадис бар. Мен мата ва алейхи сиям сама анху валиюху. Ким өлүп калса, ошо каза орозосу менен дейт. Анын жакыны кармап берет дейт. Эми балдарыбы, ошо сөөгүбү, өзүнүн сөөгөктөшүнөн, өзүнүн туугандарынан, ошо балдарынан, ага инилеринен кармап бериш керек экен. Үчүнчү пикирге көрө, Шейхул Ислам рахимахулла каза тутуп берилет дейт. Назир орозодо дагы жана парз орозодо дагы. Мустахаб жакындары тутуп берсе дейт. Мустахаб жакшы. Бирөөнүн атасы өлүп кеткен болсо, каза орозосу боло турган болсо, баласы тутуп берген мустахаб, бирок парз эмес дейт. Эми Айша радиаллаху анхадан дагы бир хадис келет, мен мата ва алейхи сиям сама анху валиюху. Мана ким орозо менен өтүп кетсе, казасы менен ошол каза орозосу бар өтүп кетсе, өлүп кетсе, аны валиси тутуп берет деген да. Эми кээ бир алымдар айтышат, ыктыярдуулук бар дейт. Ыктыярдуулук кандай? Кааласа валиси ошо жакыны садака берип койсун дейт, же кааласа орозо тутуп берсин дейт. Садака берип койсун дейт. Ошо Рамазанды ошо кедейлер тойгузуп койсун дейт. Анткени кедейлерди тойгузуу, тамак берүү бул садака. Ыктыярдуулук бар дейт. Кааласа тамактандырсын, кааласа орозо тутуп берсин дейт. Кээ бир алымдар тамактандырган абзел дейт. Анда садака да бар да, садака дагы бар дейт. Мына ушул кыскасы каза орозолор мына ушундай өтөлөт экен. Аллаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.